Саламатсыңар балдар. Эфирде 9 класстар үчүн физика сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү. Азыркы учурда өлкөбүздүн ар бир үйүндө электр энергия менен камсыз болгон. Бизге электр энергиясы гидроэлектр станцияларынан жана жылуулук электр борборунан келет. Алгач биз өтүлгөн сабактарды бир сыйра билимдерибизди карап кетели. Кандай байланышта болот? Биз электромагниттик индукция өзгөрмө ток бөлүмүн аяктап атабыз. Бул билимдердин байланыштары кандай болду? Электромагниттик индукция курулушун баштаганда эле Фарадейдин тажрыйбалары менен тааныштык. Фарадейдин тажрыйбаларынан электромагниттик индукция курулушу ачылды. Электромагниттик индукция курулушу болуш үчүн Фарадейдин тажрыйбасы аткарылыш үчүн сөз түрдө 3 шарт болушу керек экенин билдик. Ал туюк чынжырдын болушу, өзгөрмө магнит талаасы, өзгөрмө магнит талаасынын өткөрүчтүү кесип өтүүсү. Электромагниттик индукция курулушунан алынган токту биз индукциялык ток деп атадык. Индукциялык токту бул багыты Ленц эрежеси менен аныктадык. Ленц эрежесин да тажрыйбадан көрдүк. Индукциянын электр кыймылдаткыч күчү эмне экенин билдик. Ошентип, өзгөрмө токту алдык. Өзгөрмө ток биз азыркы учурда үйүбүздө дээрлик көпчүлүк электр каражаттары өзгөрмө токтун жардамы менен иштеп атат. Өзгөрмө токтун генератору болот экен. Генератор эмне экенин биз анын түзүлүшүнөн бери бүт карап түшүндүк. Өзгөрмө токту аралыкка берүүдө дагы көптөгөн окумуштуулар изилдөөлөр жүргүзүп, анын натыйжасында азыркы учурда коомубузда өзгөрмө токту алыска аралыктан алып келип жатабыз. Өзгөрмө токту пайдалануу коомубузда деги эле адам затына абдан чоң жетишкендик болду. Өзгөрмө токту аралыкка берүүдө чың алууну өзгөртүп түзүүчү түзүлүш бул трансформатор деп атадык. Трансформаторду да байланышын карап, трансформатордун иштөө принцибин түшүндүк. Ошондой эле электр кыймылдаткычтары эмне экенин билдик, анын түзүлүшү менен тааныштык, иштөө принциптерин көрдүк. ГЭС, ЖЭП деген бул гидроэлектростанциялар же болбосо жылуулук электр борборлору. Биз бүгүнкү сабак ушул экөөнө токтолобуз. Себеби Кыргызстан гидроэлектростанциясы жана жылуулук электр борборунан электр энергиясы менен камсыз болот. Кыргызстандын электр энергиясын өндүрүү бүгүнкү сабагыбызды анда эмесе баштайлы. Алгач биз ГЭС же болбосо гидроэлектростанциясы, кыскача ГЭС деп айтылып жүрөт. Ошон үчүн ГЭС жөнүндө видеону көрөлү. Адамдар суунун энергиясын алгач тегирмендерде пайдаланып келген. Суу барабандарды айландырып, арпа буудайды тегирмен таштары менен майдалашкан. Электр энергиясын алыш үчүн да дарыяларды тосуп, механикалык энергиясын жогорулатып, ГЭСтерди курулган. Канчалык бийиктиктен түшкөн суунун энергиясы ошончолук жогору болот. Чоң энергия менен келген суу турбиналарын айландырат. Турбиналар электр генераторлору менен байланышкан. Электр генераторлору механикалык энергияны электр энергиясына айландырат. Андан ары трансформатордун жана бөлүштүрүүчү станциялардын жардамы менен керектөөчүлөргө электр тогу жетет. Электр тогун алыскы аралыкка берүүдө Оруштун окумуштуусу Добровольскийдин 3 фазалуу өзгөрмө генератору ойлоп тапкандан кийин ашкан. Биринчилерден болуп, Америка 1890-жылдары чоң ГЭС курган. Кыргыз Республикасында электр энергиясын өндүрүүдө суу энергиясын пайдалануу натыйжалуу экендиги илимий жана практикалык жол менен далилденген. Анда энергиянын булагы катары чокусу бийик тоолордон агып түшүүчү Нарын дарыясы тандалып алынган. Ал дарыянын суусу пайдаланып, Кыргызстанда бир нече гидроэлектр станциялары курулган. Анын натыйжасында Кыргыз Республикасы электр энергиясын өндүрүү боюнча алдыңкы катарда турат. Өлкөбүзгө СССР убагында чоң ГЭСтер курула баштаган.
Ал эле эмес Орто Азияны электр энергиясы менен камсыз кыла баштаган. Айыл чарбасынын өндүрүштүн өнүгүшүнө ГЭСтердин салымы чоң болгон. Эң биринчилерден болуп Үч Коргон ГЭСи курулган. Үч Коргон ГЭСи Жалал Абад областында Нарын дарыясында Токтогул ГЭСинен 115 километр түштүк батыш тарапта деңиз деңгээлинен 500 метр бийиктикте курулган. ГЭСтин курулушу 1862 жылы бүтүрүлгөн. 4 агрегаттын ар биринин кубаттуулугу 45 000 киловаттан жылына 890 миллион киловатт саат электр энергияны иштеп чыгарат. Дагы Кыргызстанда гидроэлектр станциялары. Булар таблицада көрүнүп турат. Ат башы ГЭСи, Таш көмүр ГЭСи, Шамалды сай ГЭСи, Үч Коргон ГЭСи, Токтогул ГЭСи, Күрпсай ГЭСи, Быстровка ГЭСи, Лебединовка ГЭСи, ошондой эле Аламедин ГЭС-1, Аламедин ГЭС-2, Аламедин ГЭС-3, Аламедин ГЭС-4, Аламедин ГЭС-5, Аламедин ГЭС-6, Кичи Аламедин ГЭСи жана Камбар-Ата ГЭС-2 бар. Дагы кичине ГЭСтер ар бир региондордо курулуп жатат. Деги эле Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бизде дарыялар сууга бай болгондуктан дагы көптөгөн ГЭСтерди курса болот. Чоң ГЭСтердин айрымдарына токтоло кетели. Ат башы ГЭСи 40 мегаваттта кубаттуулук энергия бөлүп чыгарат. Ал Нарын областында жайгашкан Ат башы дарыясында салынган. Таш көмүр ГЭСи 450 мегаваттагы энергияны чыгарат. Ал Жалал Абад областында жайгашкан Нарын дарыясында курулган. Шамалды сай ГЭСи 240 мегаватт кубаттуулуктагы энергияны чыгарат. Ал Жалал Абад областында Нарын дарыясында курулган. Үч Коргон ГЭСи 180 мегаватт кубаттуулуктагы энергияны чыгарат. Жалал Абад областында Нарын дарыясында. Токтогул ГЭСи бул эң ири ГЭСибиздин бири 1200 мегаваттагы кубаттуулуктагы энергия чыгарат. Ал да Жалал Абад областында Нарын дарыясында курулган. Күрпсай ГЭСи 800 мегаватт. Ал да Жалал Абад областында Нарын дарыясында. Быстровка ГЭСи бул 8,7 мегаватт. Чүй областында Чүй дарыясында курулган. Калган ГЭСтер өтө жогорку кубаттуулуктагы энергия бөлбөсө дагы, ал Лебединовка ГЭСи 7,6 мегаватт, ал Бишкек шаарында Чоң Чүй каналында курулган. Аламедин ГЭСтери Бишкек шаарында жана Чүй областында курулган. Ал бүт бары Чоң Чүй каналында курулган. Чоң ГЭСтердин айрымдарына токтоло кетебиз. Бул видеода азыркы учурда тартылып алынган Токтогул ГЭСи. Токтогул ГЭСин курууда чоң эмгекти талап кылган. Ошол учурда айылдарды көчүрүүгө мажбур болгон. Азыркы учурда дээрлик электр энергияны Токтогул ГЭСи камсыз кылат. Кыргызстан 90% гидроэлектр станцияларынан алынган электр менен камсыз болот. Эң негизги 7 чоң ГЭС бар. Токтогул ГЭСинин суу сактагычы болсо суунун көлөмүнө жараша өзгөрүп турат. Суунун көлөмү ар кандай болот. Мисалы 2010 жылы 19 миллиард метр куб болсо, 2014 жылы 10 миллиард метр кубка чейин түшүп калган. Бул электр энергиясын өндүрүүдө суунун көлөмүнөн көз каранды. Ошондой эле электр керектөөчүлөрүнүн муктаждыгынан да көз каранды болот. Мисалы 2010 жылы 10,5 миллиард киловатт час керектелсе, 2013 жылы 13,5 миллиард, азыркы убакта андан да көп керек болот. Суунун запасы, суунун аз агып кирүүсү же болсо электр энергиясынын керектөөнүн олуттуу өсүшүнө жараша иштейт. Токтогул суу сактагычынын гидроэнергияторун иштетпестен сууну агызуу мүмкүн эмес. Токтогул ГЭСи Кыргызстанда суу электр энергиясын өндүрүүчү эң ирригациялык эң ири ишкана. Кетмен төбөрүнүн чегинде Нарын дарыясынын нугунун кууш жеринде курулган.
1962 жылы курула баштаган. 1975 жылдан иштейт. 4 агрегаты бар. Жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватт. Долбоор боюнча жыл ичинде иштеп чыгара ала турган электр энергиясынын көлөмү 4,4 миллиард киловатт саат. Суу сактагычтын көлөмү 19,5 миллиард метр куб. Бирок электр энергиясын пайдалануу көлөмү болгону 8,5 миллиард метр кубту түзөт. Платинасынын бийиктиги, тосмосунун бийиктиги башкача айтканда 215 метр. Иштегенден бери 96 миллиард саат электр энергиясын өндүргөн. Бул болсо ат башы кеси. Ат башы кесинин курулушу 1964 жылы башталып, 1970 жылы ишке киргизилген. ГЭС ат башы суусунун Нарын дарыясына куйган жерине чукул курулган. Тосмонун бийиктиги 79 метр. Узундугу 50 метр, жазылыгы 15 метр. Бийик тоолу эң арзан электр энергиясын берген станциялардын бири болуп эсептелинет. 1996 жылы ГЭС 140 миллион бүтүн 14 киловатт саат энергия иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен жылына 150 миллион киловатт электр энергиясын иштеп чыгууда. Түндүк электр системасына кошулган Нарын областынын Актала, Ат башы жана Нарын шаарынын электр жарыгы менен жалпысынан Нарын облусунун 30%-ын камсыз кылат. Кубаттуулугу 40 мегаватты түзөт. Суу сактагычынын узундугу 7 километр. Көлөмү 7600 метр куб. Долбоордогу суу 9000 метр куб болуп салынып, 9 миллион куб сууну сактайт. Өндүрүш процесси автоматташтырылган. 4 генератору толук кубаты менен иштегенде 1 секундада 17,5 метр суу чыгымдалат. Бул болсо таш көмүр кеси. Таш көмүр кеси Нарын дарыясында Күрпсай гидро түйүнүнүн 18,5 километр төмөн. Кара суунун Нарындын оң куймасы чатына чукул курулган. Станциянын долбоорун Гидропроект институту түзгөн. Курулушту Нарын гидро курулуш акционерлик коому ишке ашырган. ГЭСтин 3 агрегаты бар. Ар бир агрегаттын кубаттуулугу 150 мегаватт. Долбоордук жалпы кубаттуулугу 450 мегаватт. Биринчи агрегатты 1985 жылы, экинчиси 1986 жылы, үчүнчүсү 1987 жылы ишке киргизилген. Тосмонун платинанын бийиктиги 75 метр. Суу сактагычынын жалпы көлөмү 140 миллион метр куб. Өндүрүлгөн электр энергиянын жылдык орточо көлөмү 1 миллиард 550 миллион киловатт саат. Бул болсо бул Нарын гидро электростанциясынын каскадына кирген Камбарата кесинин тобундагы биринчи гидростанция. Гидростанциянын курулуш иштери 1986 жылы башталып, 120 мегаватт кубаттуулуктагы 3 агрегат боюнча долбоорлонгон. 2010 жылы биринчи агрегат ишке киргизилген. Суу сактагычтын көлөмү 70 миллион куб метр. Пайдалуусу 7,5 миллион куб метр сууну түзөт. Кыргызстанда ГЭСтер жана таблицадан көргөндөй калгандарын кошумча окусаңар болот. Өзүбүздүн өлкөбүз үчүн дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар экенин силер балдар билдиңер. Дагы көптөгөн ГЭСтерди курсак болот. Электр энергиясын өзүбүздүн өлкөбүздө эле эмес, кошуна мамлекеттерге дагы жеткирсек болот. Бизге ушундай жараткан сууларды берип койгон. Суунун энергиясынан алынган электр энергиясы абдан экологияга дагы зыяны тийбеген эң таза энергия болуп эсептелет. Ошондуктан балдар, биз өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыбызды кошуш үчүн сабактарыбызды жакшы окуп, билимдүү болушубуз керек. Азыркы учурда биз ГЭСтерди кура албай, өнүккөн өлкөлөргө суранып жүрөбүз. Ошондуктан келечегибиз кең болуш үчүн силер жакшы окуп, Кыргызстан жөнүндө, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө көбүрөөк үйрөнгүлө. Ошондой эле келечекте силерди мен ишенем, чоң ГЭСтерди курасыңар деп. Кыргызстандагы эми суроолорго жооп берели. Кыргызстандагы биринчи кайсы ГЭС курулган?
Үч Коргон, ат башы Токтогул, Күрпсай. Эң биринчи КЭС, чоң КЭСтерден Үч Коргон КЭСи курулган. Экинчи суроо. Кыргызстандагы эң ири КЭС кайсы? Үч Коргон, ат башы Токтогул, Күрпсай. Кайсыл КЭС эң ири КЭС деп атадык? Токтогул КЭСи. Эми жылуулук электр борборлорунан карайлы. Кыргызстанда Ош жылуулук электр борбору бар, жана ошондой эле Бишкек жылуулук электр борбору бар. Ош жылуулук электр борбору бул мазут, жаратылыш газы менен, бул отундары. Кубаттуулугу 50 мегаваттка чейин. Ал Ош шаарында жайгашкан. Бишкек жылуулук электр борбору анын отуну көмүр, мазут, жаратылыш газы менен иштейт. Анын кубаттуулугу 812 мегаватт. Ал Бишкек шаарында жайгашкан. Келгиле балдар, эми видеодон жылуулук электр борбору кантип иштейт аны көрөлү. Жылуулук электр борборуда электр энергиясын өндүрүп, үйлөргө жарык, жылуулук менен камсыз кылат. Жылуулук электр борборлору күйүүчү отундардан чыккан жылуулук энергиясын электр энергиясына айландырат. Жылуулук электр станцияларынын иштегенин кененирээк карап чыгалы. Жылуулук электр станциялары көмүр отундары менен камсыз болуш керек. Ошол отунду күйгүзүп, анан электр энергиясын алышат. Эми негизги элементтери бул түтүн чыгуучу турба, меш, буу өткөргүч, буу турбиналарынын блоктору, электр генераторлору, трансформаторлор жана градирлер. Жалпы баарын биз энергия блок деп атап коебуз. Мындай энергия блоктордон 15ке чейин жеткен жылуулук электр борборлору болот. Кайсы гана жылуулук электр борборлору болбосун, технологиялык процесси биринчи атайын даярдалган көмүр бункерге келип түшөт. Көмүр күйүп, чоң жылуулук энергия бөлүп чыгарат. Ал турбадан өтүп жаткан сууну ысытып, бууга айландырат. Меш аркылуу суу турбиналары кошулган. Көмүрдүн түтүнү болсо, түтүн чыгуучу турба менен абага чыгат. Пайда болгон буу турбасы менен буу турбиналарга келет. Конденсациядан пайда болгон суулар муздак суу менен кошо кайра мешке барат. Кайра мешке барып, ошентип айлануу процесси жүрө баштайт. Ал эми градирлерден башка ашкан буулар атмосферага чыгып кетет. Пайда болгон буу турбиналарынан пайда болгон энергия электр генераторуна келип, электр генератору электр энергиясын пайда кылат. Электр генераторунун кандай иштегенин өткөн сабактарда көргөнбүз. Андан ары электр генераторунан трансформаторго келет. Трансформатордон алы үйүскө электр энергиясы жетет.
Бул жерде Ош шаарынын жылуулук электр борбору менен Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун сүрөттөрүлүшү көрүп чыккан. Баарыңар эле көрүп жүрөсүңөр, түтүн чыгып аткан. Ушул жер жылуулук электр борбору болуп эсептелет. Муну дагы биз өлкөбүз оңдоп түзөөдө дагы өнүккөн өлкөлөрдөн инвестиция сурап, өткөндө мисалы Бишкек шаарын реконструкциялоого Кытай мамлекети жардам берген. Эми балдар, биз бүгүн өлкөбүзгө электр энергия менен камсыз кылып аткан ГЭСтер менен тааныштык. Ошондой эле жылуулук электр борборлору менен тааныштык. Силер балдар биздин ГЭСтер тууралуу кызыгып окуп, дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин түшүнүп, акылдуу балдардан болгула. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.